Достор, баарыңарга салам. Бүгүн UFC-нин жаңы-жаңылыгы менен чогуу биргеликте таанышабыз. Конор Макгрегор өз сет тармагына сөздөрүн калтырып, менеджер Али Абдулазиз Макгрегорго карата айткан сөзү жана Нейт Диазга Бен Аскрен чыныгы мушкер экендигин далилдеш үчүн Диазга кайрылды. Алдыңкы мүнөттөрдө ушул жаңылыктар менен таанышасыңар достор. Силер каналга катталып, видеого ыкылас басыңыз. Мага ошол гана жетиштүү. Конор Макгрегор өздүк баракчасына спарринг кылып жаткан сүрөтүн киргизип, бул сөздөрдү жазып өттү. Менде эми травма болбойт. Ал нерсе тууралуу маселе да жаралбайт. Мен салгылашууга таярмын. Сол бутумдагы бутум сынгандан соңку сактоочу нерсе ошол үчүн орнотулган. Мени жок кылышкысы келүүдө. Мени эч ким өчүрө албайт. Конор айтууларында сразы титулдук үчүн күрөшүүнү күтүп келүүдө достор. Качан гана Дастин Поре менен Оливейра салгылашуусунан соң жыйынтык чыккандан кийин бул нерсени ишке ашырышы да мүмкүн. Бул нерсени ойлонбой күтсө да жарашат. Себеби UFC-нин алдында Конор чоң кадыр баркы бар экенинде таналып койсо туура болот. Жакынкы күндө өз каталарын тууралап жатканын да жашырбай айтат. Ал эми менеджер Али Абдулазиз Конорго карата мындай айтат. Салгылашуу жыйынтыгында эгерде Конор Макгрегор менен Джастин Гейджи салгылашса, анда экинчи раунд менен нокаут, эткилау кик. Макгрегор жана Дариуш болсо биринчи раундда сабмишн. Кийинки жаңылык кечеги күнү видеомдо көрсөңөр керек достор. Нейт Диаз Бен Аскренди уруша албайт, же бокстан же ММА'ден жок экендигин айткандан соң, Бен Аскрен Диазга карата сөзүн калтырды. Нейт туура айтат. Мен боксту жакшы ажырата албайм. Мен жөн гана ММА'де. Эгерде кааласаң мен сага бул нерсени далилдейм. Мен Тамару Усадада болом. Акыркы мушташууңда сүйүнмөксүң. Бул контрагыңда. Эгерде экөөсүнүн ринг үстүндө октагонго учурашуусу болсо, анда акыркы жолу мушкер экөөсү тең UFC'де 2 жолудан жеңилген эле. Экөөсү рингде болуш үчүн Бен Аскрен кайрадан UFC менен келишим түзүүгө туура келет. Себеби Бен Аскрен блогер Джек Полдон бокс боюнча биринчи раундда нокаут болгондон кийин өз карьерасын аяктаган. Бүгүнкү кыскача жаңылык ушулар болчу достор. Жакшысы видео жакса каналга катталабыз. Видеого ыкылас басыңыз.